Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен бардыгыңыздарга жалындуу ысык саламыбызды жолдогон бул New TV шоу программасы. Бардыгыңыздарга кутман кеч каалайбыз. Ал эми биздин бүгүнкү берүүнү баштан аягына чейин көрүңүздөр. Себеби дегенде бизде бүгүн кызыктуу коноктор, музыкалык чыгармалар, албетте анан сонун ушундай сюжеттер сиздерди күтөт. Бардыгыңыздарга кучагыбызды жайдык. Бардыгыңыздар куш келиңиздер. Ал эми сиздер үчүн түз эфирде бүгүн Нияз Мамбеков болом. Ал эми бизде бүгүн алгачкы коногубуз бар. Сиздер бардыгыңыздар жакшы көргөн, айрыкча кыздар жакшы көргөн дагы бир Нияз Абдразаков бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Салам алейкум. Куш келипсиз. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Маанайыңыз кандай? Маанайыбыз жакшы, сонун абдан. Кечээ эле Ильяз Абдразаков келип кетти эле. Анан кийин ошол жакка бар ырчылар чыгып атыптыр деп жиберди окшойт. Бүгүн мага Эрнис Бөрүбаев деген байкебиз чалды. Ошол сени издеп атышат деп, анан ошондой болду. Анан байкем айтпады мага, бирок байкем келгенин сизден билип атам. Кечээ эле келген болчу Ильяз Абдразаков. Анан кийин ушу ойлоп аткамда, бага аганы көрүп үйнөсөт, аганын жолун жолдоп байкем барган экен, эми мен дагы барайын деп. Сиз өзүңүз ырчы болуп кийин чыктыңыз да. Анан ошондой болуп атабы деп ойлодук да. Жарак. Андай болгон жок. Андай болгон жок. Азаматсыз жакшы. Биз бүгүн сиз менен ушу үн жөнүндө сүйлөшөбүз. Сиз ушу чыгармачылыктын казанда көп жылдардан бери кайнап келатасыз. Үнүңүздү ким тарбиялайт же кимден сабак алып атасыз? Үнүмдү эч ким тарбиялабайт, өзүм тарбиялайм. Өзүм. Ильяз тарбиялабайт? Жок. Ильяз тарбиялайт окшойт. Жок, менин өзүмдүн чыгармачылык эмеме Ильяз такыр кийлигишпейт. Ырларымды да эмет жанагындай сындан өткүрбөйт. Мурда ошончо эле кичине. Азыр таптакыр андан уже бөлүнүп чыктым. Орусча айтмакты самостоятельный болуп өзүнчө өз үстүн күч менен эме кылып укпай анын эмесин. Эми укпай койгондо эмес, просто кантип айтсам, өзү алдынча эмгектенип өзү билсин деди окшойт. Азыр ушундай эмелерден, кеңештерден башка байкелерибизден сурап атабыз. Жана дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дегендей ар кимден сурап көрүп атабыз. Баары эле жакшы айтып атышабы аны? Баары эле айтышат, жакшы айтып атышат, баары эле душман окшойт дебейм да. Тамаша, урматтуу достор, сиздер өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо, WhatsApp'та экрандо чыгып турат, сурооңуздарды жиберсеңиздер болот. Жана ошондой эле 56 бул студиябыздын номери. Түз эфирде сиздер да өзүңүздөрдүн сурооңуздарды Нияз Абдразаковго жиберсеңиздер, биз түз эфирде сиздердин сурооңуздарга жооп алып беребиз. Кандайсыз Нияз байке, канча жаштасыз, сүйгөн кызыңыз барбы деген алгачкы суроо. Нияз дейт, ушу сизге эле келди менин оюмча. Аты да Нияз да бирок. Менин оюмча сизге эле келди. Анткени сиз бизде бүгүн коноксуз. Биз жашыбыз 27-де, бойдокпуз, сүйгөн кызыбыз жок, жүрөгүбүз бош. Мынаса, кыздар чалгыла, андыктан жүрөгү бош. Көп учурга чейин ушундай жүрөгү бош бойдон тура бербейт дегендей, андыктан кыздар чамдагыла. Сиз көрсө бул адамдын үнү, бул вокалдык жактан алабызбы, бардык жактан адамдын үнү, ар бир адамдын ушундай бармагынын изи бар го. Ошого салыштырып, ошол сыяктуу эле өзгөчө болот экен да. Анан кийин адамдар ошо үнү аркылуу азыр ушундай жакшы технологиянын заманында адамдын жынысын турган ушундай мүмкүнчүлүк бар экен да. Сиз келечекте болочокто жубайлуу болосуз буйруса. Кандай тембрлүү же болбосо үнү кандай кыздар сизге жагат? Мага аябай үнүнөрү назик кыздар жагат. Мындай байке деп сүйлөгөн. Сиз да? Сиз анан деп аябай жумшак сүйлөгөн кыздар жагат. Жумшак сүйлөгөн кыздар жагат, уялчаак. Ыймандуу. Башында баары эле ошондой болот экен. Нияз, мен сага аган катары айтып коеюн. Баары уялчаак мүнөзү үйлөнүп жашагандан кийин 2 ай, 3 айга чейин эле созулат экен. Эми менин оюмча бул эфирде келинчегим көргөн жок деп ишенем. Анан кийин баягы уялчаак нерсе, уялган нерсесинен да өтөт экен. Бирок кээ бир айымдар бар, ушундай тубаса уяң болушат, назик болушат. Жакшы. Сиз ушу Ильяз Абдразаков бир учурда ырдап ушундай хит болгон Лейли деген чыгармасын сиз дагы аткарган экенсиз. Кээ бир жерден эле үнүңүздөрдүн тембрин, кээ бир учурларда эле окшошконун байкабасак, көп учурда башкача экен да. Башкача, ооба. Көбүнчө бир туугандардыкы окшош болот го. Сиздердики эмнеге окшош эмес? Мурда көп айтышчу. Сиз ырдаган ырларды Ильяз байке ырдап берет окшойт. Сиз ырдай албайт экенсиз, анан Ильяз байкеңиздин эле голосу менен жүрөсүз деп айтып калчу элем.
Анан мен кичине аракет кылып, бир 2 жылдын ичинде үнүмдүн эмесин өзгөрттүм. Ильяс Байкемдикине окшошпой турган болуп калды. Угулуусун. Демек бул сиздин өзүңүздүн тийгизген фактордун негизинде турат, Анткени болбосом менин дарегиме аябай жаман сөздөр көп келе баштады. Сен ордуңа Ильяс эле ырдап коюп атат окшойт. Анан сен аны жөн эле фонограмма кылып жүрөсүң деп атышат. Анан өзгөрткөнгө туура келди азыр. Ниязиним намаз окуйсуңбу деген суроо келген экен. Бул негизи бул суроо мага аябай көп келет, бирок ооба деп айтам деп айтыш керек негизи. Анткени биз окуйбуз, альхамдулилля, Алла Таала бизге ушул намаз окушту насип кылган экен, сүйүнөбүз. Бирок окуйм деп айтсам, мактангансып каламбы деп дагы корком. Анткени намазды биз өзүбүз үчүн окуйбуз. Анан бирөөнүн көзү үчүн эмес. Эң башкысы ошол. Бул ар бир адамга берилген ушундай бир милдет, барс. Ал нерсени эч кимге айтпай эле, мындай жашыруун эле окуй бериш керек. Демек ошентип окуйсуз. Ооба. Азаматсыз, баракелде. Ушунуңуздан жазбаңыз. Бизде кийинки дагы ушундай билдирүү бар экен. Жылдыздын үйүндө конокто деген рубрикада Супер инфонун кабарчысы Ильяска барганда жакшы маанайда тоскон эмессиңер. Кабарчынын барганын жактырган эмессиңерби деген интригалуу суроо экен. Ошондой келди белечи эле? Билбейм, биздин үйгө аябай көп журналисттер келет. Көп журналисттер келет. Бир Байкемге келет, бир мага келет. Анан билбейм кандай тосконбуз. Тосконду жакшы эле тоскон болуш керек. Биз адамды бөлүп эме кылып тоспойбуз. Үйүбүзгө келген коноктордун баары биз үчүн бирдей. Баары сыйы бар. Жакшы, кийинки билдирүү бар экен. Саламатсызбы? Өзүңүзгө жаккан ырларыңыздан ырдап берип коюңузчу. Ырларыңыз аябай жагат дейт. Рахмат, чоң рахмат. Бизде буякта ырдыла турган өзү мүнөт болуш керек, ошол убакта ырдап берсем болот, Ооба, эфирдин соңунда бир ырды ырдап берсеңиз болот. Андыктан урматтуу көрүүчү, сиз дагы аягына чейин көрүп туруңуз. Эфирде сөзсүз түрдө Нияз бизге ырдап бермекчи. Анан кийин кайра эле ушу үйүнгө келели, баягы ырларыңыз жагат деп атышпай. Сиз ыр тандап атканда, репертуар тандап атканда Ильяс Байкеңиз менен кеңешесизби? Же көп учурларда өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жаккан, же болбосо ырдагыңыз келген ырларды ырдайсызбы? Жана башында айтып кеткендей, мурда Ильяс Байке менен кеңеш сурачу элем. Мына ыр кандай болот экен, ырдасам кандай болот деп. Азыр көбүнчөсү досторумдан, байкелерибизден, эжелерибизден сурап калдым. Анткени бул ар бир адамдын өзүнүн ою болот экен. Кимге жагат, кимге жакпайт. Мага жаккан ырлардын баары кээде популярдуу болбой калат. Анткени биз өзүбүздүн жасаган нерсебиз өзүбүзгө жага берет экен. Анан ошон үчүн элдин баарына угузуп көрөлү деп, элдин баарына угузуп атабыз азыр. Ошонуңуздан жазпаңыз, себеби дегенде көп эле ырчылардын багын бир эле ыр ачканда. Себеби дегенде Мирбек Атабековдун айткан сөзү бар. Биз ырларды жаратабыз, анан кайсынысын хит кылат, бул эл чечет. Эл чечет, ооба. Кошуласыз? Кошулабыз. Жакшы. Фильмдерге кандайсыз? Фильмдерге жакшымын, негизи кандай фильмдерди көргөндү жакшы көрөсүз? Фильмдер негизи жанагындай сериалдарга анча кызыгып көргөн эмес экенмин, бирок жана азыркы жаңы чыгып аткан кинолордун баары жагат. Бардыгы жагат. Барып көрүп турасыз? Барып көрүп турабыз. Бир айда канча жолу киного барасыз? Бош болсок бара беребиз күндө эле. Жумасына 2 жолу барып турабыз ушундай. Бошобой калсак бир айда бир жолу болуп калган күндөр да болуп калат. Сизге тийген ушу кыздарга жакшы болот экен, буйруса киного барганды жакшы көрөт экенсиз, Азамат. Бул сөздү бекеринен айткан жерибиз жок. Ушу жакында эле биздин мекендештерибиз Мурава 2 тасмасын тарткан экен. Ошол кандай болду, кимдер катышты, ошол жака биздин да кабарчыбыз барып келген. Мира кесиптешибизге сөз кезегин берели. Андан кийин жолугушабыз. Которулбаңыздар. Деген шапкасы эле сонун бизде. Сонун сюжет болуптур. Мирага ыраазычылыгыбызды билдирели. Ушундай фильмдерге сизге да сунуш түшүп калса, кимдин жана кандай каармандын ролун аткармаксыз? Билбейм, мага бир жолу кино ойнойсузбу деп сунуш түшкөн. Сунуш түшкөн. Кандай эме экен деп эмесин окуп көрсөм, сиз ичип алып үй бүлөңүздө жаман адам болосуз, ата энеңиздин тилин укпайсыз, аябай аялыңызды сабап, ажырашып кетип, ушундай болосуз, анан аягында өзүңүзгө келесиз деген эме экен да. Анан мага жаккан эмес, мен айттым, элдердин баары мени ушундай
деп кабыл алып калышы мүмкүн, ичип туруп анан оңолгон боло турбайбы деп кабыл алып калышпасын дедим. Жок, андай рахмат дедим, башка адам издеп көрүңүздөр деп эметтим, анан тартылбай койгом. Ал кинодо эле чыкпай калды окшойт. Бирок эң башкысы сизге сценарий жакса, сиз аткармаксыз. Аткарабыз. Мисалы үчүн кандай сценарий болсо сизге жагат? Мага аябай жана азыр жаңы кинолор чыгып атат го. Человек-паук болсо дейм. Железный человек. Ошондой болсо да. Менин оюмча сизге Росомаха деле жакшы жарашмак, X адамдар дагы. Бул албетте биздин оюбуз. Сиз менен кантип жолуксак болот, кайсыл жерден болосуз? Биз Баткен областына караштуу Кадамжай районунан болобуз. Бишкек шаарда эле жашайбыз. Шаардан жолуксак болот. Шаардын ичинен. Шаардын ичинен. Кафелерден, кофейнялардан, ресторандардан. Кайсыл жактарда көп иштешесиз? Кандай эмеле? Мисалы үчүн кээ бир ырчылар бар го, ошо бир кафеде дайыма ушундай корпоративдик кечелер болобу же болбосо тойлор болобу, ошол кафенин администратору чакырып коет жөн эле. Алар менен ушундай бир бартердик өзүлөрүнүн сүйлөшүүлөрү болот экен. Анан барышат дагы сүйлөшүп келишет. Менде андай жок. Андай жок, мен чакырган жерге бара берем. Нью ТВ телеканалына азыр келсеңиздер, урматтуу жолуккусу келген адамдар, азыр ушу жарым саат, да бир 15 мүнөттөн кийин чыгат, жолуксаңыздар болот. Ырчылыкка ким аркылуу келдиң эле? Спорттун кайсы түрү жагат жана спорт менен машкасызбы? Ырчылыкка биз өзүбүз каалообуз бар болчу кичинекейибизден бери эле. Ошол каалоого биз 2006-жылдан баштап мына шоу чөйрөсүнө аралашып, биз өзүбүз эметип жүрдүк, тажрыйба алып жүрдүк. Андан кийин 2013-жылы шоу дүйнөсүнө өзүбүздүн күчүбүз менен киришип баштадык. Андан бери ошол 2013-жылдан бери шоу чөйрөсүндө ырдап жүрөбүз. Өз алдынча. Өз алдыбызча. Ошону баса белгилеп коюңуз. Саламатсыңбы, Нияз, үйлөнүп калсаң кандай кызга үйлөнөсүң, жолукчанбы же ачыкпы? Эми бул суроо сизге. Экөөбүз тең Ниязбыз го, жооп бере бербейт. Мен үйлөнгөм да. Үйлөнгөнсө. Кечиресиз, жеңемден кечирим сурайм. Айта бер, эчтеке болбойт. Бүгүнкү эфирде көрбөйт болуш керек менин оюмча. Мен үйлөнсөм негизи мусулман болгондон кийин оронгон кыз болсо жакшы болмок. Келинибизге дагы мен үчүн да жакшы болмок да. Баарыбызга жакшы болмок. Мына ушундай жооп, урматтуу достор. Буга чейин спорттун кайсыл түрү менен машыгасыз же жагат деген суроо да болгон. Мен сууда сүзүүгө кызыгам, анан сууда сүзүп турабыз кээде. Азыр дагы жаңы бокска жазылдык эми. Бокска жазылдык. Айлаңыз, спарринг чыгып алып анан кийин. Жок, биз мушташкан жана эмелерге эмес, өзүбүз үчүн кичине тажрыйба алалы деп спорт жактан болсо да. Бул өтө жакшы чечим, себеби дегенде спорт менен машыккан адамда гана мээсинде жакшы ой жүгүртүүлөр болот экен. Себеби дегенде мээбиз кислород менен ушундай кычкылтек менен дем алат. Ал эми машыкканда гана ушул нерсе барат экен мээбизге. Ылайым эле ошондой болсун. Нияз, Ильяз менен бир туугансыздарбы же эки бир тууганбы? Биз үй бүлөдө эки эле бир тууганбыз. Анын чоңу Ильяз байкем, кичүүсү мен Ниязмын. Салам Нияз, качан концерт койгону жаттасың? Бишкек шаарында азырынча планыбыз жок, бирок башка жактарда коюп эле жүрөбүз. Ушу концерт койгон убакытка деле келип калдыңыз окшойт, Менин оюмча 1,5 альбом чыгарып койдуңуз окшойт. 1,5 альбом чыкты, точно айттыңыз. Бирок мен концерт койгон убакка өзүм жеттим деп эсептебейм, анткени азыр жашоодо элге жетиш үчүн, элди чакырып топтоп алыш үчүн аябай популярдуу болушуң керек, же аябай эме болушуң керек да, жандай атың чыкпаса жер өртө дегендейчи. Буюрса эми аябай популярдуу болгон кезде кандай концерт коебуз. Азырынча дагы популярдуулукка умтулуп атабыз. Азаматсыз. Биз бүгүн ушу үйүн жөнүндө сүйлөшүп атабыз, бир туугандардын үйүнү жөнүндө дагы сүйлөштүк. Эми биз сизди билебиз, талант деген көп кырдуу талант болот. Бизге бир аксакалды, анан кийин жеткинчек баланы, анан кийин бир орто жаштагы адамдардын үнүн туурап бериңизчи. Биринчи аксакал болуп бата берип көрүңүзчү. Охо. Мындай нерсе кылган эмес болчумун, биринчи үн менен ойноо деген нерсе да, бул баарын өзгөртүү. Алдыңа кетейин болам де. Сизге бата берейин да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алдыңа кетейин, Нияз уулум, бактылуу бол, алган жарың менен бактылуу бол. Эмне дейбиз, жашоодо баардык бактылыктарды каалайбыз.
аман болайын анайын деди. Бул бирок чын жүрөктөн болду. Рахмат, бардык жакшы сөздөр омин деп турушат экен периштелер да. Ошон үчүн жалаң жакшы сөз сүйлөгүлө, унчукпай койгондон көрө жакшы сөз сүйлөгөн жакшы. Ал эми жаман сөз сүйлөгөндөн көрө унчукпай койгон жакшыраак деген да сөз бар. Келиңиз, эми бир жаш балам, жеткинчек бир 14-13 жаштагы бала. Мага кайрылып көрүңүзчү. Нияз байке, мага бир магазинден бир сникерс алып берсе, аябай жакшы болот эле. Ошол элеби? Жакшы, бул жакта дагы бир билдирүү. Саламатсызбы? Түз эфирден жандуу ырдап бериңизчи, өзүңүз жактырган ырды. Мына ушундай. Жана азыр эфирибиз дагы соңуна акырындан келатат. Бир жандуу үн менен, эч кандай музыканын коштоосуз жок. Ырдап бериңизчи. Макул. Кайсы ырды ырдап берсем экен? Өзүңүзгө жаккан, бага кээ бир учурларда ырчылар элге жагат, элге алынат деп жазат го. Анан кээде ушундай башка өзүнүн ырларынан башка дагы башка бирөөлөрдүн ырын ырдаган жакшы көрүшөт да. Ошондой ырлардан болсо балким өзүңүзгө жаккан. Мен ар дайым эфирлерде Апакебай деген ырды ырдап жүрөм. Ошол ыр жагат мага негизи. Аябай. Келиңиз анда. Анткени ата-энелердин эне бар, бейиш бар. Энебиздин таманын астында бейиш деп коет. Ошол таманын астында бейиш болгон энелер үчүн менден бир чыгарма болсун. Кеттик анда эмес, Жылдан жылга самайың бурул тартып, жылуу жүздүн бырышы барат артып. Апакемай ардагым теңдеши жок. Атып турчу ак таңдай күндө жаркып. Болду? Апакемай, рахмат. Кол чабуулар. Апаңыздын, атаңыздын атын айта кетсеңиз. Апамдын аты Уулкан, атамдын аты Кубаныч. Ошолорго чоң ыраазычылык билдиребиз түз эфирден. Себеби дегенде ушундай Нияздай, Ильяздай сонун балдарды, таланттуу балдарды кыргыз элине алып келгениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат жана баракелде демекчибиз. Ал эми ошондой ата энеңиздер, сиздер ушу атага тең уул деп коет го. Атага тең уул болуңуздар. Ильяздай, Нияздай балдарды сиздер да чоңойтуңуздар. Сиздерге ошону каалайбыз. Сизге эркин микрофон 20 секунд. Бул жак камера сиз үчүн. Сиздерге чоң рахмат. Бизди ушинтип элдер менен түз байланыштырып турганыңыздарга. Эфириңиздер эч качан өчпөсүн. Кыргыз эли ар дайым аман болсун. Биз сиздерди жакшы көрөбүз, сыйлайбыз. Биз сиздердин ар дайым батаңыздарды алып жүргөнгө муктажбыз. Сиздер биздерге жакшы батаңыздарды берип турсаңыздар, ошол биз үчүн чоң бакыт. Бар болуңуздар. Рахмат сизге эфирге келгениңиз үчүн, ыраазычылык билдиребиз. Дагы сонун чыгармаларды сизден күтөбүз. Ильязга салам айта барыңыз. Жакшы барыңыз, келип туруңуз. Урматтуу достор, сиздер болсо башка каналга отурулбай туруңуздар. Сиздер үчүн азыр жарнамалык түрмөк. Андан кийин бизде ушу шоу дүйнөсүнүн дагы бир ырчы айымы келет. Ал ким деп турсаңыздар сиздерге табышмак болуп турсун. Жарнамадан кийин, бир музыкалык чыгармадан кийин сиздер менен түз эфирде жолугушабыз.